Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү темабыз жансыз заттарды сүрөттөө. Бүгүнкү машыгуу иштерибизди анда баштадык, балдар. Сүрөттөн эмнени көрүп турабыз? Боз үйдү. Боз үйдүн жасалышы боз үйдүн негизинен жыгач. Өрө кийиз, чий, буучуудан турат. Жыгачына түндүк уг, кереге, босого, таяк, каалга жана бакан. Өрө кийизге болсо үзүк, турдук, түндүк жабуу эшик, боочууга түндүк жабуу буусу, желбоо, боочууга түндүк жабуу буусу, желбоо, канат боо, үзүк боо, турдук боосу, ук тизгич жана кереге чалгыч жана башкалар кирет. Демек, балдар, бүгүнкү сабагыбызда боз үйдүн жасалышындагы буюмдар менен тааныша алдык. Демек, балдар, бул тексттен биз боз үйдүн жасалышы тууралуу билип алдык. Боз үйдүн жасалышындагы сүрөттөөнүн орду аябай чоң экендигин түшүндүк. Эми, балдар, кыргыздын улуттук комузу тууралуу дагы сүрөттөөгө мисал келтирсек. Комуздун жалпы узундугу болжолдо 75 сантиметрде келет. Комуз башы, тулкусу, чарасы, моюну, капкагы, куткуну, тепкеги, үч кылагы, жалпы түспөлү көрүнгөн комуздун эми ичин оюу керек. Аны ченөө үчүн өзүнчө үлгүсү болот. Элдик аспаптын бетине капкактын жука тактайы жабылат. Мындан кийин моюн чыгарып, эми үч кылакты тагууга да ченебегендей чеберчилик сар. Демек, балдар, биз бул сүрөттү карап, комуздун кантип жасаларын көрдүк. Демек, бул жердеги колдонулган сөздөрдүн бардыгы сүрөттөөгө мисал болду. Эми, балдар, эң жөнөкөй өзүбүздүн үйүбүздөгү бөлмөбүз тууралуу дагы жансыз заттарга мисал келтирсек сүрөттөөгө. Бул менин бөлмөм. Менин бөлмөм анча чоң эмес. Бөлмөмдө чоң терезе гүлдөрү менен бар. Бөлмөмдүн сол жагында анча чоң эмес шкаф жана дүйнө жүзүнүн картасы илинип турат. Текчелерде кызыктуу китептер жайгашкан, көбүнчө энциклопедия китептери, балдарга арналган терезенин жанында стол бар. Демек, балдар, бул сүрөттү карап биз бөлмөбүздү сүрөттөп алдык. Эми, балдар, силерге бүгүнкү жансыз заттарды сүрөттөө темасы түшүнүктүү болсо, сабагыбызды аяктайбыз. Эми, балдар, силер менен машыгуу иштерин улантабыз.